Өзүм жөнүндө айтсам, менин атым Урматкан. Мен бул келечек компаниясына ишенем. Бир тууганыма ишенгендей эле ишенем. Себеби ишеничтүү компания. Эч кандай бир алданып калгандар болгон жок. Саттуу берген төлөмдүн эмеси эмне деп коет эле? Пайызы аз, аябайчы. Бир тууганың да бербейт, атаң да энең да бербейт азыркы заманда 2 миллионду. 2 миллион 800 жазылган эле. Очередим келип, мына Турусбековадан үй алып атам, алдым, Кудай буйруса, 3 комнат. Келечекти мен телефондон, Инстаграмдан эле угуп келгенмин. Келип эле анан тиги Айс.ком деген немеге бардык, ал жака бардык, Иксанга барып, тигинтип чайналып отургандан кайра ушу келечекке токтолдук. Мен башка компанияларды жаман дебейм, алар да жакшы. Бирөөнү жаман дебеш керек. Аларды менен менден башка досторум турган, тааныштарым турган, алар ала албай калышкандары болду. Аларды жаман дебейм, бирок келечекке ишенсеңер болот. Келечектин келечеги кең, келечектеги аябай ийкемдүү балдар, юристтери дагы аябай жакшы, эл аман аябай жакшы. Жакшы да ишил, карапайым элди ойлогон, карапайым элдин келечегин ойлогон. Булар даже кээде сүйлөшүп отурсаң айтышат, булар дагы бир 5-6 жылдан кийин өздөрүнүн иштери жакшы болсо, элдерге жөнөкөй очередсиз үй алып беребиз каалаган жерден. Келечектин эмнеси жакшы? Могу жерден ал, тиги жерден ал дебейт. Өзүң каалаган районуңдан, өзүңө каалаган үйдөн аласың. Эски үй алам десең эски үй, жаңы элитка алам десең элитка аласың. Өзүңдүн чөнтөгүңө карап, өзүңдүн мүмкүнчүлүгүңө карап аласың да бул жерден. Мага ошолору жагат. Анан ай сайын төлөгөнү дагы аз. 2000 деген эмне деген акча? 2 миллион 800 берип атышат. 2 миллиондон ошого 2000 айына. Ал балдардын ушу жердеги эмгеччилердин эле айлык акысынан ашпайт. Бул балага эч качан бир мен эме кылып алайын, бизнес кылып алайын же мындай кылайын деген ою жок. Бул элге жардам берем деген бала экен. Аты дагы эл аман, ошон үчүн бир Кудайдан жаралган бала экен да, ушундай жаралат экен да жашоодочу. Ошол айтарым. Күтүү мөөнөтүндө алдап кетет деген. Ай, жок. Күтүү мөөнөтүндө. Просто азыр көрдүңөргө айланайын, аяка барсаң деле кооператив, бияка барсаң деле кооператив, бардык эле кел, 2 айда алып берем, 3 айда алып берем, келе кой, 6 айда алып берем дешет. Эми алып берсе алып берип аткандыр, алып бербеген үчүн элдер нааразы болуп аткандыр. Ошондой эмелери чыгып атат да өздөрүнөн. Келечектикине мен ишенем да. Мен 8 ай күтсөм дагы, 9 ай, даже мен 1 жыл күтсөм да ишенем, себебичи. Особенно Москвада иштеп аткандар, алыскы жактагылар силерге билинбейт, ишенип эле ала бергиле. Силерге билинбей калат 1 жылчы. Акчасын ошо квартплатага деле төлөп атасыңар. Келечектен алып коюп үйүңөрдү. Жакшынакай эски үйлөрдөн болсо делечи, квартираны киргизип койсоңор, ошолор эле төлөп коет. Бекер эле алып бергендей болуп калат силергечи чындыгында. Жаныңардан бир тиын кетпейт. Үйүңүз кимге оформление болду? Үйүмдү өзүмө оформить этип атам, мен анан көрөбүз да дагы калганын. Бул келечектин өзгөчөлүгү ошол, өзүңө оформить этилет, эмне өзүңө оформить этилип эле, просто эме сакталат да, документ эмеде туруп турат, покачы төлөп бүткөн. Келечектин иши эмнеси жакшы? 1 жылдан кийин төлөп койсоң, кайра бекер эле алгандай болуп каласың. Бир кошунаң же бирөө сага берип тургандай болуп эле, мүмкүнчүлүгүң болсо төлөп койсоң, такыр көп болсо 2000ден болгондо 2 жылда төлөсөң 24 000. Не деген 24 000ге бир күндө отуруп анча-мынча эми адамдар чөнтөгү адамдар тамак ичип туруп кетишет. Тандаган үйүңүз эмнеси менен жакты сизге? Тандаган үйүмдүн эмнеси жакты? Кирпичный, анан эки жагында тең узун параметри менен бирдей спальный менен кухнядан, залдан, анан спальный менен 2 спальныйнын тең балкону бар, аябай лоджи деп коет го. Ошонусу жакты, кирпичный үй, район жакты. 13-чү школдун жанында неберелерим окуп калса. 2 миллион 800ге жазылдым. 112 миңди ушул пайщик болуп жанакындай эмеге төлөгөн үчүн, мына кооперативге мен пайщик болуп кирдим да, ошо взнос катары төлөдүм. Мен ошондой түшүндүм да. Мүчөлүккө кирип, ооба. Анан кийин тиги эмесин болсо 700 төлөдүм, 25% төлөдүм болгону. Өзүм азыр пенсиядамын, ага чейин магазинде иштетем, магазиндерде иштетем. Эми ушундай мүмкүнчүлүк болуп турганда, бөтөнчө мына алыста үй курамын деген жаштарга
жөнөкөй эле бул чындыгында мына атаң энеңдин колунда болсого берет эми алар башка адамдар. Мына карапайым 80% карапайым эл жашайт Кыргызстандачы. Аларга айтарым мугалимдер, врачтар мисалы үчүн келип мүмкүнчүлүгүңөр болсо ошо бир 500-600 миң топтоп андай кыласыңарбы же жанагындай накопительный бар топтой турган өзүнчөчү 100 миң 50 миңден топтоп туруп ошону деле биле өтө берет күнчү. Азыр тем более вообще тез өтөт күн. Билинбейт силер мисалы үчүн 25-те болсоңор 26-27-лериңерде үйлүү болуп каласыңар. Биринчи первоначальный взносун биринчи көлөмүндө төлөгөн ошо 25% эле төлөсөңөр каалаган суммаңарды азыр даже 3 миллионго жакын болуп калды. 3,5 миллионбу? Мен жазылган кезде 2800 эле. Аласыңар, анан күтөт анамына силерчи өзүңөргө мындай ойлоп койсоңор 1 жылдан кийин десе жеңил болот. Анан 6 айда алып берем, 3 айда алып берем деп анан алданып калып, анан канча нервиңер кетет уктабайчы. Андан көрө 1 жылда алам, может 1 жыл 2 айда аламын деп туруп эле кенен коюп сабыр кылып мусулманчылыкча айтканда жакшы күтсөңөр билинбей өз үйлүү болуп каласыңар. Үйлүү болгонуңарды да билбей каласыңар. Мен ошону айтам жаштарга. Жаштар үй алгыла, анан машина алып антип-мынтип неме кылбай, анан кийин машина аласыңар. Үй деген үй баары бирчи. Бишкектен аласыңарбы, Оштон аласыңарбы, Жалал Абадтан аласыңарбы, Кыргызстандын 7 дубанынан тең алып бере алышат. Каалаган үйүңөрдү аласыңар силерчи. Жер үй аласыңарбы, мындай заманбап үй аласыңарбы, же болбосо мына Фрунзенин үйүн аласыңарбы. Фрунзенин үйү дегени эми 80-жылга чейин салынган үйлөрдү Фрунзенин үйү деп коебуз биз. Каалаган үйүңөрдү аласыңар. Алгыла, үй алгыла, 1 комната алгыла, алыңар жесе 2 комната алгыла, анча акчаңарга неме кылсаңар 1 комната алгыла, квартираны киргизип койсоңор деле ошолор төлөп, силерди үйүңөр билбей каласыңар, төлөгөндөй үй алып калганыңарды сезбей каласыңар жаштар. Ошону айтам. Кыргызстанга тынчылык каалаймын, дүйнөдө тынчылык каалаймын. Оорубагыла, ден соолук болсо баардыгы болот, акчаны табасыңар. Ата энең сенин атыңды койгон экен эл аман. Элдин камын ойлоп жүрө берген сен эл аман. Элиң аман болсун, өзүң аман бол, алтын башың аман болсун, суук көздөн сактасын, суук сөздөн сактасын, көз тийбесин, ишиңе ийгилик, коллективиңе баардыгы сени сыйлашат, кыргыз эли сыйлайт, аркаңда кыргыз эли бар сыймыктанган. Сен жакшы баласың, Адилетти, Нур Султанды да айта кетейин. Өтө ийкемдүү келечектин балдары, келсең чайын коюп, кофесин берип сыйлап турушат. Жакшы балдар, жакшы коллектив, мага жагат аябай. Келип көргүлө ишенбесеңер. Мен ушу жерде келсеңер да өзүм тосуп алам.